Кыргызстандын министрлер кабинети адам капиталынын артыкчылыктарын өнүктүрүү боюнча маселени өнөктөштөр менен талкуулоону кубаттайт. Бул тууралуу төрага Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банк менен өнөктөштүктө өтүп жаткан адамдык өнүгүү форумунда билдирди. Эл аралык уюмдардын иликтөөлөрүнө таянсак, Кыргызстан акыркы 20 жылдын ичинде өнүгүүнүн негизги аспектилеринде олуттуу көрсөткүчтөргө жетишти. Алсак жакырчылыкты төмөндөтүү, ошондой эле билим берүүгө тиешелүү реформалар. Ошентсе да өлкө дагы да болсо узун жолду басып өтүүсү керек. Анткени ал көптөгөн эл аралык рейтингтерде төмөн позицияларды ээлеп келет. Адам капиталын өнүктүрүүнү баалоодон баштап, билим берүүнүн сапатын баалоо жана инновациянын деңгээли сыяктуу көрсөткүчтөр боюнча көз карандылыктар байкалат. Самым главным богатством нашего народа является сам народ. Өлкөнүн негизги байлыгы эл. Биздин президентибиз дагы ийгилигибиздин негизги ачкычы адам ресурстары экендигин дайыма белгилеп келет. Өлкө башчысы адамдын өнүгүүсүнө, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана маданиятка инвестицияларды салууну эң мыкты инвестиция деп жарыялады. Анткени келечек ээси балдар билимдүү жана ден соолугу чың болушу керек. Өлкө калкынын 2/3 көбү 30 жашка чейинки адамдар. Бул биздин чоң артыкчылыгыбыз. Жаш өлкө катары келечегибизге инвестиция салышыбыз керек.